Баарыңарга салам. Бүгүн физика курсунун сабактарын улантабыз. Өтө турган темабыз бүгүн нерсенин эркин кулоосу же болбосо гравитация. Нерселер абада турганда кандай кулайт? Бүгүнкү өтө турганыбыз вертикалдуу ташталган нерселердин кыймылы же болбосо жөн турган жеринен мындай ылдый түз ташталган, бул жака эмес, бул жака эмес. Бир эле багыттагы. Бизде деген эгер бир нерсени таштай турган болсок, ал деген бир абадан ылдамданууга ээ болот. Ал ылдамдануу бул ылдыйга тарткан күч бар. Ал күчтүн таасиринин астынан нерселер алдыга ылдамданып түшөт дагы. Ал ылдамдануу гравитациянын барабар, G барабар канча болот? 9.81 метр бөлүнгөн секундга квадрат. Биздин мурунку өткөн ылдамдануунун ордуна эркин түшпөөлөрдө ушуларды колдонсок болот. Эгерде бул жактан нерсе ылдый түшүп аткан болсо, бул ылдамдануу плюс болуп кошулат дагы. А эгерде жерден өйдө чыгып атса, өйдө жака ыргытылган болсо эмне болот? Бул ылдамданууну минус кылып алабыз дагы. Бул эмне ылдамдыкты токтотот. Мисалы ылдыйдан деген V0 менен чыккан болсо, өйдөгө чыккан сайын ылдамдыгы азайып барып, бири кандай бийиктикке жеткенде ылдамдыгы 0 чейин жетет. Андан кийин кайра ылдый түшүп баштайт. Ылдыйга түшкөндө наоборот эмне болот? Бул жерде 0 боло турган болсо, ылдыйга түшкөн сайын кайра ылдамдыгы көбөйөт. Ылдамдануу плюс болот. Ылдамдыгы көбөйүп барып туруп кайра ордуна келгенде ылдамдыктын вектору ылдый жака болот дагы, модуль боюнча мурунку ылдамдыкка барабар болот, V0. Бул жакта үстүгө чыккан убактысы бар, аралыгы бар, бийиктиги. Аларды кандай формулалар менен табабыз? Эгерде бул максималдуу бийиктиги V0дон 0 чейинки кандай кылып таба алсак болот? Бунун эгер убакытты биле турган болсок, мындай кылып табабыз. Убакытты биле турган болсок, h барабар GT квадрат бөлүнгөн 2. Эгер биз V0дон 0го барганга чейинки убактысын биле турган болсок, а бизде деген V0 убакытты билбей турган болсок кандай кылабыз? V0дон 0го чейинки кеткен убакыт мындай болуш керек. V0 бизде деген гравитация барабар V0 бөлүнгөн убакытта. А V0 барабар эмне десек болот? G көбөйтүлгөн T десек болот дагы. Бул жердеги убакыттын ордуна могу GT-ны кое турган болсок, канча болот бул? G көбөйтүлгөн G-нын квадраты дагы T-нын квадраты бөлүнгөн 2 же болбосо V0 квадрат бөлүнгөн 2G болуп калат. Эгерде убакытты бизге белгилүү болсо, бул формула менен тапсак болот. А эгер биз убакытты билбесек, бул формула менен тапсак болот. Вообще бизге убакытты кандай кылсак болот? Убакытты табыш үчүн эгер бийиктигин биле турган болсок, мындай кылабыз. 2h бөлүнгөн G-нын тамырынын астындагысы. Бул барабар убакыт болот. А бирок бизде баардык учкан убакытын таба турган болсок, бул убакытты гана 2-ге көбөйтүп коебуз. Же болбосо бул V0дон 0го чейинки барган убакыт менен кайра 0дон V0го чейин келген, же болбосо жерге түшкөн убакыты экөө тең болот. Экөө тең болуш керек. Биринчи суроолорду чыгарып кете берели. Нерсе 40 метр бийиктиктен 25 метр секунд ылдамдык менен ылдыйды көздөй ыргытылды дейт. Нерсенин жерге тийген мезгилиндеги ылдамдыгы канча? Жана эгерде нерсе ушул эле ылдамдык менен өйдөгө ыргытылган болсо, анын жерге түшкөндөгү ылдамдыгы канча болмок? Нерсе деген 40 метр бийиктикте экен, бул жерде. H барабар 40. Бул жерден ыргытылыптыр жерге. Ошонун жерге түшкөндөгү ылдамдыгы канча болот? Биз муну кандай кылып таба алабыз? Бизге бул жакта убакыт берилген эмес, бирок баштапкы ылдамдыгы берилген. Бул жерде деген V болсо, бул жерде V0 деп коелу. Жок, V2 деп коелу, буну V0 дейли. Баштапкы ылдамдыгы. Бул жерге түшкөн сайын эмне ылдамдык кошулуп турат. Ар бир секундада 9.81 метр секундга квадраттан кошулуп турат.
Биз муну кандай кылсак болот? Бизде жана өйдө кырытканда v0 квадрат бөлүнгөн 2g барабар бул эмне эле? Бунун бийиктиги болчу. А эгер бизде деген баштапкы ылдамдыгы дагы бир кандай мааниге ээ боло турган болсо, же болбосо бул 0 эмес боло турган болсо өйдөдөгү, анда деген мындай формула колдонсок болот. v2-нин квадраты барабар v0 квадрат плюс 2gh деп колдонсок болот. Бул жердин ордуларына коюп туруп таап алсак болот. Бизде баштапкы ылдамдыгын билебиз, бийиктикти дагы, гравитацияны да билебиз. v2 квадрат барабар 25-тин квадраты плюс 2 көбөйтүлгөн гравитацияны көбүнчө онго барабарга алып койсо да болот. Суроолор чыгарганда онго барабар деп алгыла деп да келет. Чыгарган оңоюраак болуш үчүн, анткени онго жакын эле. Биз азыр 10 деп ала беребиз. 2 көбөйтүлгөн 10 көбөйтүлгөн 40 барабар 25-тин квадраты 625. Калькулятор менен кошо турган болсок, 2 көбөйтүлгөн 10 20, 40-ка көбөйтсөк 800. 1425 чыгат экен. 1425. Бирок бул v2-нин жерге түшкөндөгүнүн квадраты. Бизге деген квадрат эмес, өзү керек. Буну деген эки жагынан тең тамырын астына ала турган болсок, бизге v2 өзү гана чыгат. Хоппа. 37.7 экен. 37.7 метр бөлүнгөн секунда болот экен. Өйдөдөн эгер 25 метр секунда менен ырытылса, 40 метрге түшкөндө канча? 37.7 метр секунда болот экен. А эгерде ушул эле ылдамдыктын вектору же баштапкы ылдамдыгы өйдөгө ырытылган болсо кандай болмок? Өйдөгө ырытылган болсо дагы кайра кандайдыр бир бийиктикке жетмек дагы бул жерге чейин. Кайра ошондон кийин кайра ылдый түшмөк. Ылдый түшүп келгенде бул жердеги ылдамдыгынын вектору кайра эле v0 ылдыйга болуп калмагы. Өйдөгө ырытылса дагы, ылдыйга ырытылса дагы бул жерге түшкөндөгү ылдамдыгы экөөндө тең бирдей болмок. 37.7 метр секунда болмок. Бул жана мен түшүндүргөндөй, жерден эгер ыргытыла турган болсо v0 менен өйдөгө чыкканда бул жерден ылдамдыгы 0 болуп калат дагы ушул жерде токтойт. Токтоп туруп кайра ылдыйды көзгө түшө баштайт. Любой нерсе ошондой. Ылдыйга түшүп баштап туруп кайра ылдамдыгы көбөйө баштайт, көбөйүп баштап туруп бул жерге келгенде, ырытылган жерине келгенде кайра v0 деген ылдамдыкка ээ болот. Ошондой экөөнүн тең жолу v2 барабар 37.7 метр секунда. Кийинки суроолорго өтөрөбүз. Эркин кулап бараткан нерсе бир убакта 1100 метр бийиктикте болгон, 10 секундадан кийин ал 120 метр бийиктикте көрүндү дейт. Нерсе канча метр бийиктиктен кулады? Кулап баратыптыр, бир нерседен кулап баратыптыр. Жерге кулап баратканда бир убакта, бир т деген убакта ал канчада болгон? 1100 метр бийиктикте болуптур. 1100 метр. Ошондон кийин 10 секунда өткөндө ал деген уже 120 метрге келип калыптыр. Бул Т2. Бул Т1. Ошондо бизде деген 10 секунд өттү дейт. Т2 минус Т1 барабар 10 секунда. Бизде бул жакта деген кайсы убакыт берилген, бийиктиктери берилген. Значит, бул жерде деген кандайдыр бир ылдамдыгы болгон, v1 деген. Бул жерде ылдамдыгы деген уже v2. v2 барабар канча болуш керек? Барабар v1 плюс g көбөйтүлгөн t2 минус t1 болуш керек. Анткени 10 секундада ылдамдыгын канча өзгөртөт? G көбөйтүлгөн 10 секундага. Гравитацияны омголго көбөйтсөк, ошончо өзгөртүлгөн болот. Ошондон нерсе канча метр бийиктиктен кулады дейт. Значит, бул жакта эң башында бизге ылдамдыгы 0 болуп турган убактагы бийиктигин тапкыла дейт. Значит, бизге кандай болуш керек? 1100 метрден 120 метрге чейинки бийиктикте 10 секунддун ичинде кулады. Ошондо
дельта h. Дельта h деген бул кайсы? H1 дегенибиз бизде 1100 метр. 1100 метр. H2 барабар 120 метр. А дельта h деген экөөнүн айырмасы. Дельта h барабар V1 квадрат көбөйтүлгөн убакыт плюс эмне болуш керек? GT квадрат бөлүнгөн 2 болуш керек, Бизде бул жакта бизге белгисиз V1 белгисиз бизде. Эгер V1'ди таба ала турган болсок, H1 плюс V1'ден кайра өйдөгө кыргызып сала турган болсок, бул жактагы дельта X деген канча бийиктикке чыккан болсо, экөөнү кошо турган болсок, канча метрден кулаганы бизге билинет, Азыр сүрөт менен тартып бергенде жакшыраак көрүнөт. Биринчи биз бул жактан V1'ди таба алайлы. Дельта H бизде сразу коюп кетип, дельта H ошондо бизде 980, бул барабар V1 квадратты билбейбиз. Убакытыбыз 10 секунда плюс гравитацияны 9.8 ала алайлы, макул. Көбөйтүлгөн T'нын квадраты, T'быз бизде 10 секунда, T'нын квадраты 100 бөлүнгөн 2. Буну бул жака минуска өткүзсөк болот. Бул жактагы бардык сандарды. Ошондо 980 минус 980 көбөйтүлгөн 100 бөлүнгөн 2. Бул барабар канча болот? 490 болуш керек, 9.8 көбөйтүлгөн 100 бөлүнгөн 2. Буну кайра 980 кемите турган болсок, кайра эле 490 болуп чыгат. 490 бул барабар V1 квадрат бөлүнгөн 10. 10ду эки жактан тең 10го бөлүп сала турган болсок, ушул теңдемелерди барабар канча болот? 49 барабар V1'дин квадраты. Значит, V1 бизде канча экен? V1'дин квадраты 49 болсо, V1 барабар 7. Анткени 7'нин квадраты 49, метр бөлүнгөн секунда. Значит, бизде нерсе 1100 метр бийиктикте турганда, ушул жерде кулап келаткандагы ылдамдыгы 7 метр секунда экен. Значит, ошол ылдамдыгы 0 болуп турган убакта бийиктиги канча болуш керек? Же болбосо ушул жерден эле өйдөгө кыргызып сала турган болсок, векторун өйдөгө кыргызып сала турган болсок, бул жерге барганда 0 болгонун билебиз, Ошол жерге чейинки бийиктиги канча? Кандай кылып алабыз? H же болбосо дельта X дегенбиз, Дельта X барабар V1 квадрат бөлүнгөн 2G болуш керек. Барабар ошондо V1'дин квадраты 49 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн G бизден 9.8 деп алганбыз. Ошондо 49ду бөлө турган болсок 2.5 метр дейт. 2.5 метр. Значит, бул канча метр бийиктиктен ыргытылган? 1100 метр бийиктик плюс 2,5 метр эле болуп калат экен, Бардык бийиктиги чоң H менен белгилеп ала турган болсок, бул жолу бул барабар H1 плюс дельта X, бул барабар 1100 плюс 2,5 1100 2.5 метр болушу керек экен. Жол ушундай болот. Кийинки суроолорго уланта беребиз. Топ жердин өйдөнү карай 10 метр секунд ылдамдык менен секирди да, 1,5 метр бийик терезенин жанынан 0.2 секундда өттү дейт. Терезенин асты жерден канча метр бийиктикте жайгашкан? Топ жердин өйдөнү карай. Значит, бул жерде топ болгондагы өйдөнү карай 10 метр секунда менен секириптир. Кандайдыр бир бийиктикте 1,5 метр бийик болгон терезе бар экен. Бунун бийиктиги бул жактан бул жерге чейинкиси H1 деп коелу. Жана бул топ ушул 1,5 метр бийиктиктен 0.2 секундада өтүптүр.
Биз бул терезенин асты ошондо могул жер канча метр бийиктикте жайгашкан биз H1 табышыбыз керек ошондо. Бизге деген баштапкы ылдамдыгы белгилүү. Жана үйдүгө чыккандагы 1,5 метрди канча 1,5 метрди 0.2 секундада өтө турганы да белгилүү. Кандай теңдемелерди түзсөк болот буга? Значит, H барабар. H деген бизде 1,5 метр. H барабар бул жерде эң баштапкы башталган ылдамдыгы V0. V0 көбөйтүлгөн убакыт плюс дагы жок, минус болуш керек. Анткени өйдөгө кетип атканда ылдамдануу минус болуп дагы ылдамдыкты токтотот, ылдамдануусу, гравитация токтотот. Ылдый түшүп аткан болсо плюс болот. Значит, биздики өйдө чыгып аткан мезгилин карап атабыз. Значит, биз минус деп алышыбыз керек. Минус GT квадрат бөлүнгөн 2. Бизде бул V0 эмес, V1 дешибиз керек. Анткени V0 бул могул жердеги болуш керек, 10 метр секундда. V0. Буну V1 десек. Бул жерден биз убакытты билебиз. Гравитация бардыгын билебиз. Биз V1'ди табсак болот. Кene бийиктикти да билебиз, терезенин бийиктигин. Таба турган болсок, V1 барабар H минус GT квадрат бөлүнгөн 2. Буну дагы бөлөбүз кайсыга? Убакытка дагы. Ушул формулага жаза турган болсок деген биздин айнектин астына келгендеги ылдамдыгы чыгат. H бизде 10 метр. Гравитацияны да 10 менен алып беребиз. 10 көбөйтүлгөн 0.2'nin квадраты бөлүнгөн 2. 10 минус 0 бөлүнгөн 0.2. Бизде деген V1 азыр бир нерсе турабыз. Азыр. Бизде H деген 1,5 метр бийиктикте. 1.5 минус 10 көбөйтүлгөн 0.2'nin квадраты бөлүнгөн 2. 0.9. 0.2. Биздеги V1 7.46 болот экен. 7.46 метр бөлүнгөн секунда. Значит, биздин H1'ди кантип таба алсак болот? Башында башталган бул жерде V0 барабар 10 метр секунд болчу. 10 метр бөлүнгөн секунда. Ушул жерден бул жерге келгендеги ылдамдыгы, могул жерге келген ылдамдыгы V1 барабар 7.46 метр секунд болуп калды. 46 метр бөлүнгөн секунда. Ушул экөөнүн аралыгын тапсак бизге кайсы? Терезенин астыңкысы, терезенин асты канчалык бийиктикте жайгашканы табылат. Биз бул жерден деген убакытты билбейбиз, бул жакка чейинки бийиктикти табышыбыз керек. H1 барабар кандай кылсак болот? Жок, мындай кылсак болот экен азыр. Ошондо мындай кылсак болот. V0 квадрат барабар V1 квадрат плюс 2GH менен тапсак болот экен. Ушул формула менен. Бизде V0 да белгилүү, V1 да белгилүү. Гравитацияны билебиз башынан эле. Орларына кое турган болсок, V0 бизде 10, 10'ун квадраты 100 барабар V1 деген 4.46'нын квадраты канча болот? 7.46'нын квадраты 55 болот экен. 55 плюс 2G. G-ны биз 10 деп алганбыз дагы. 10-го 2-ни көбөйтсөк 20 көбөйтүлгөн H болот. Муну бул жака теңдеменин сол жагына минуска өткүзөбүз. 100 минус 55 45 болот. Барабар 20 көбөйтүлгөн H. Значит, бийиктиги бул H1 болчу бардыгы. Бийиктиги барабар канча болуш керек? 45 бөлүнгөн 20, 45'ти 20'га бөлө турган болсок 2.25 метр болот экен. 2.25 метр. Значит, 2.25 метр бийиктикте
терезенин ылдый жайгашкан экен дагы терезенин өзү 1,5 метр. Андан кийин терезеден 0,2 секундада топ өттү. Жолу 2,25 метр болду. Кийинки суроолорго өтө беребиз. Ракета өйдөнү карай А барабар 2 G ылдамдануу менен учуп баштайт. Т барабар 20 секунд өткөн убакыт өткөндө ракетанын мотору өчөт. Учуп баштагандан кийин, учуп баштагандан канча убакыттан кийин ракета жерге кулайт? Биринчи суроону таба берели, биринчи. Значит, ракета бул жерден башталган учуп. Хоп. Жерден башында деген V0 болчу, ылдамдыгы. Өйдөгө деген 2G деген ылдамдануу менен учуп баштайт экен. Ошондо 20 секундага чейин. 20 секундада кандай болот? Т барабар 20 секунда. 20 секундада канчалык ылдамдыкка ээ болот бул? Жок, бул жак V0 болсо буну V1 дейбиз. V1 барабар бул жакта V0 барабар 0 болчу. 2G деген ылдамдануу менен учуп бара жатат, значит 2G көбөйтүлгөн убакыт болуш керек, бул жердеги ылдамдыгы. Бунун учуп өткөн эмнеси? Бийиктиги H1 барабар 2G көбөйтүлгөн убакыттын квадраты бөлүнгөн 2 болот, Бирок бизге кулаган убакыты керек, кайра. Бизде деген биринчи 2G деген ылдамдануу менен өйдөгө учуп барып туруп, бул жерде мотор өчөт. Бирок мотор өчкөндөн кийин дагы бунун уже ылдамдыгы алып ылдамдыгы бар, өйдөгө бараткан, вектордо өйдө болгон ылдамдыгы бар дагы. Ал дагы өйдөгөргө барат дагы, бул жерге келгенден кийин токтойт. Канчалык бир бийиктикке чыккандан кийин кайра ылдый учуп баштайт, Ылдый учуп баштаганда эмне? G барабар 10 метр секунда деген ылдамдануу менен кайра ылдый учат. Ошондо баардык убакыты канча? Жерден учуп баштагандан кийин жерге чыккөнгө чейинки убактысы. Биз биринчи бул жер билебиз, баштагандан кийин H1ге чейин келген убактысы T1 барабар 20 секунда. Бирок мындан кийин өйдөгө чыгып кайра токтогончо убакыты канча болуш керек? Токтогончо убактысы V1, уже V1'de алып алган, V1'de токтош үчүн керек болгон убакыт GT болуш керек. Бизде деген V1 деген 2GT болчу, эгер орунабай турган болсок, 2GT1 деп коелу, буларда убакыт биринчи убакыт 20 секунда. Ошондо 2G 20 көбөйтүлгөн убакыт 1 барабар G барабар 10го дейбиз, же болбосо 2G деп коелу. Гравитация менен гравитация кетет. Ошондо T2 бул өйдөгө чыккан, бул жерден өйдөгө чыккан убактысы. T2 барабар 2T1. Жерден бул мотор өчкөнгө чейинки убактысы 20 секунд болду. Мотор өчкөндөн кийин кайра дагы өйдөгө чыккан убактысы канча? 40 секунда болот экен. T2 барабар 40 секунда. Андан кийин бул жактан токтогондон кийин дагы кайра бул жакка келген убактысы канча? Кайра эле ушундай эле, точно эле ушундай эле убакыт менен келет дегенбиз, Кайра дагы T2 деген убакыт менен келет. T3 бул жактан ылдый түшкөнүн T3 деп коелу. Бул барабар T2ге барабар, бирок. T3 барабар T2 барабар дагы 40 секунда. Эми могул H1 деген бийиктиктен жерге канча убакытта түшөт? Аны кандай айтабыз? H1 барабар. Уже бул жактан канча? 2 гравитация ылдамдануу эмес, бир эле гравитация. Ылдамдануусу гравитация көбөйтүлгөн T4-түн квадраты бөлүнгөн 2. H1'ин ордуна могуларды коебуз бардыгын. 2G T1'дин квадраты бөлүнгөн 2 барабар G T4'түн квадраты бөлүнгөн 2. 2 булардын баарын кетирсек болот. Гравитациянын дагы. Бизде ошондо T4'түн квадраты барабар 2T1'дин квадраты экен. T1 деген бизде 20, 2 көбөйтүлгөн T1. 2 көбөйтүлгөн T1'дин квадраты 20'нын квадраты 400 болот. 2 көбөйтсөк деген 800. T4'түн квадраты 800 экен. T4 өзү тамырасына ала турган болсок 28
28 секунда болуш керек экен. T4 бул барабар 28 секунда. T4 барабар 28 секунда. Бизге керектүү бардык убакыт кайсылар? Учкандагы бул жерден бул жерге кеткендеги убакыт, бул жерден өйдөгө чыккандагы убакыт, өйдөдөн кайра мурунку абалына түшкөн убакыт, ал жерден дагы жерге түшкөнгө чейинки убакыт. Ошондо T1 бизге бардык керек болгон T total бул барабар T1 плюс T2 плюс T3 плюс T4. Бардыгын кошо турган болсок, 20 плюс 40 плюс 40 100, дагы 28 кошо турган болсок, 128 секунда экен. Сылайча айтканда 128 секундада өйдөгө чыгып кайра ылдыйга түшөт экен. Бул жакта кайра ракетанын ылдамдыгынын, ылдамдануусунун жана жолунун убакка көз каранды графигин сызгыла дейт. Графиктерин кандай кылып сызсак болот? Биз убакыттарды таап алдык. Биринчи бул жактан 20 секунда, T2 бул жактарга жазып коелу сүрөттөргө эле. 20 секунда. Бул жакты T4 коелу, барабар 28 секунда. Ну все. Калгандарын өчүрө берсек болот. Булар керек болуп калабы? Бул формулалар керек болуп калышы мүмкүн, бирок буларды өчүрө берели. Бизге эң оңой график кайсы болот? Ылдамдануунун убакыттан байланыштуу немесин, ылдамдануусун тапсак оңоюраак болот, Эң биринчи ылдамдыгын тап дейт. Бул жакта убакыт тап коелу. 20, 40, 60, 80, 100, 120. T секунда менен 60, 100, 120. Биздин ылдамдыктары эң максималдуу канчага чейин барды? V1, V1 2G. Гравитацияны ондой эле ала берели. Эң чоң ылдамдыгы бизде бул жерде болду, V1де. Эң чоң ылдамдыгы бизде могул жерде болуш керек экен. Бул жерден ылдый түшкөндөгү ылдамдыгы. Бул жерден ылдый түшкөндөгү ылдамдыгы канча болуш керек? V3 деп коелу, бул барабар V1 плюс T4 G көбөйтүлгөн T4 болуш керек. секунда. V1 бизде 400 метр секунд болуш керек. V3 бизде буну да плюс 28 көбөйтүлгөн 10 680. V3 бизде 680. Значит, муну кылсак болот экен. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Бул жерде 700. Бул жакта ылдамдыктын немеси метр бөлүнгөн секунда менен. 700, 600, 500 бул жерде. 400, 300, 200, 100. Бизде эң баштапкы ылдамдыгы 0 болчу. 0дон башталгандагы 0дон V1ге чейинки убакытта 20 секунд убакытта канчага? 400 метр секундага чыкты. Бирдей ылдамдануу менен, мондай кылып туруп, бул жерден бул жерге чейинки келген ылдамдануусунун, ылдамдыктын графиги түз болбой калды азыр. Мондай түп-түз келе турган сызык болуш керек. 400ге келгенден кийин, андан кийин ылдамдыгы кайра азая баштады. Азайып туруп, канчанчы 60 секундада 0 деген ылдамдыкка келди кайра. 0 деген ылдамдыкка келди. Кайра мындайынан түп-түз түшөбүз. Бизде деген могул неме болот? Ылдамдануу же болбосо бир убактагы
ылдамдыктын өзгөрүүсү менен убакытты бөлө турган болсок, бизге кайсы жыны бериш керек, же болбосо бул жакта 0-дон 400гө чейин 0-дон 400гө чейин өзгөрдү ылдамдыгы. Аны деген биз 20га бөлө турган болсок канча? 2 жыл чыгат биздеги ылдамданууну, эң баштапкы ылдамдануусун берет. А эгер бул жактан деген 400дөн кайра 0га чейин өзгөргөндө канча? Минус 400 болду. Аны деген 20дан 60га чейин 40 секунд убакытты 40 секундга бөлө турган болсок, кадимки эле гравитация чыгат. Анткени уже мотор иштебей калгандан кийин гравитация деген ылдамдануусу алды. Андан кийин кайра бул 60 секундадан 128 секундага чейин эмне G деген ылдамдануу менен 680 деген могул жерде боло турган болсо, 680 деген ылдамдыкка бир калыптагы ылдамдануу менен жетти, мындайынан. Хоп. Ылдамдыктын графиги ушундай болуп калат. Ылдамдануунуку мындай болуш керек. Эң биринчи деген 2G деген ылдамдануу менен кетти. 20 секунда, 20, 40, 60, 80, 100, 120 деп коелу. 20дан 120 чейинки секунда, короче. Т секунда менен бул жак ылдамдануу метр бөлүнгөн секунда квадрат. Бизде ылдамдануу 2G, анан кийин G деген эле ылдамдануу болду. G 10 деп коелу, 20 деп коелу. Эң биринчи 20га чейинки мындай эле график болот, түп-түз эле чейинде. Андан кийин уже ылдамдануубуз минус болуп баштады. Ылдамдыктын векторуна жараша ылдамдануунун вектору карама каршы багытта болгон үчүн минус кылып койсок болот. Бирок минус болгондо деген бул жакта болуп калыш керек ылдамдануу. Бул жакта деген уже минус 10. 20 секундадан 60 секундага чейин ылдамдануусу минус 10 болду дагы. 60 секундадан 128ге чейин, аягына чейин канча? Кайра плюс 10 болуп гравитация менен ылдыйга мындай болуп түштү. Уже акыркы эмне? Басып өткөн жолу менен убакытта көз каранды графиги калды. Өчүрүп салалы булардын баарын. H метр менен убакыт секунда менен. Бизде эң өйдөгө жеткен немеси канча болду? Азыр таба турган болсок, H1 деген 2G көбөйтүлгөн 20 көбөйтүлгөн 20-нын квадраты бөлүнгөн 2. H1 бизде 4000 экен. 4000 метр. H1ден дагы кайра ал жака өйдөгө канча 40 секундда, жок, бул жерден 40 секунд болуш керек болчу. 40 секундда жетти дагы. 40 секунддун ичинде канча бийиктикке жетти? H2. Бул да H2 деп коелу. H2 барабар G көбөйтүлгөн T2-нин квадраты бөлүнгөн 2 болуш керек. Плюс еще да H1 болуш. Жок. 10 көбөйтүлгөн T-тын квадраты бөлүнгөн 2. H2 8000 метр болот экен. 8000 метрден кийин кайра ылдыйга түшкөнү, бул жерге чейинки дагы 40 секундага жетти дагы 8000 метрди дагы өттү. Бул жакта басып өткөн жолу деген бизде эч качан минус болбош керек, Анткени басып өткөн жолу дайыма плюс болуп кете берет. Ылдамдыгы азайып атса дагы жолду басып өтүп кете берет. Мисалы бир бала деген катуу ылдамдык менен баштап туруп, андан кийин кайра ылдамдыгын азайта баштаса дагы, баары бир аз ылдамдык менен болсо дагы жолду өтө берет. Жол деген плюс болуп кете берет. Эгер ошондо башкы 20 секундада деген H2G деген ылдамдануу менен барып канча? 4000 метрге чыкты. 4000 метр.
1000 метрде колчу, мына 1000 метр. Ар бир 1000 метрден ашты өлчөп атабыз. Бул жакты 4 колу. 4 дегенибиз, значит, эмне болгону 4000 метр деген, 4 көтүлгөн 1000, 4000 метр. Бул жакта уже 8000, анан кийин дагы 8000, дагы өткөнү дагы 4000 болуш керек да. Бул жакта 12, жок. 4000 дагы ылдыйраак кылыш керек экен. Бул жер 4, 8, 12, 16 дейли. Биринчи канча болду? 4000 метрди 20 секундада учту. Бунун графиги деген түз болбойт, уже убакытка жараша квадратичный метод, зависит. Значит, кандай болот? Бунуку деген парабола болуш керек. Мондайдан кетип, мындайдан келиш керек. Могул жерге чейин келет дагы 20 секундада. Андан кийин 60 секундага чейин ылдамдыгы азаят. Азайганда деген уже 1200 метрге жетти. Маяка. Значит, вроде мондой болуш керек. Башында деген ылдамдыгы көбүрөөк болуп барып туруп, азайып бул жерге келиш керек. Мындан кийин кайра 120 секундага чейин, 100 секундага чейин. Бул жерде 80 100 болсо, бул жер 120. 100 секундага чейин бунуку кайра эле ушундай эле график менен, бунун мындай графиги менен кайра 4000 метрге келиш керек дагы. Жок. Ылдыйга кайра көбөй баштайт дагы, мындай болуш керек, 12 мындайдан өтүүгө кетиш керек. 100гө чейин 16, 12ден 8ге чейин 20 миңге келиш керек. Мына 20 мояка чейин кетип калат экен да. 20га чейин келиш керек дагы. Точка ушул жерден токтоп туруп, дагы деле ушул эле ылдамдануу менен келип, 128ге чейинки ушундай эле ылдамдануу менен келиш керек дагы. Аягында уже көп неме болуп кетет. Бийиктиги аягында таба турган болсок, H1 плюс H2 24000 болуш керек экен. 24000 метр. Ушул ылдамдануу менен келет дагы. Аягында могул жака чейин чыгат экен мындайдан. 128 метрге келгенден кийин ошондо жол бүтөт, бардыгы. Ошо менен биздин бар суроолор да бүттү. Бүгүнкү сабагыбыз да бүттү. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта.